Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коногу бүткүл дүйнөлүк аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Чубак мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Мына бир нече күн мурда эле дүйнө жүзүндөгү мусулмандарга ыйык Рамазан айы аяктады. Рамазан айы биздин өлкөдө кандай өттү сиздин байкашыңызча? Коомчулуктун айтымына караганда жылдан жылга ушул орозо кармап, ушул ыймандуулукка, мусулманчылыкка баш ийип, биздин жаштардан тартып карыган кишилерге чейин ушул орозо айын башкача кабыл алып келе жатышат деген ойлор айтылып жатат. Негизи эле ушул орозо кармоо жана орозо айынын өтүшү биздин кыргыз жарандарынын жасаган мамилеси жөнүндө сиздин оюңуз кандай? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах разы болсун ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүк берип тургандыгыңыздарга. Чындыгында быйылкы орозо өтө өзгөчө орозо болду. Айрыкча мынагы массалык орозо кармоо сезилди десем болот. Мисалы үчүн биз окуп жашап жүргөн жылдары Мекке шаарында, араб дүйнөсүндө ошол жана ооз ачар убактысында көчөлөр кадимкидей жанагы сейилдеп, адамдар аз калып, мындай бир ооз ачарга мындай бир даярданган билинчү да. Мына ошол көрүнүш быйыл мен байкадым. 2-3 жолу шаардын ичиндеги шаардын бул башынан тиги башына ооз ачарга барууга туура келип, кетип атканда жолдор кадимкидей бош калып, машинелердин баары токтоп тургандыгын көрүп, бир жагымдуу мындай маанай, жагымдуу сезим жан дүйнөм өрлөп кетти десем туура болот. Анткени адамдар ошо орозого мындай маани берген. Мында байкалчу эмес. Ооз ачар убагында деле жанагы светофордо тыгылып аткан, түртүлүшүп аткан машина, бирок быйылкы жылы мына тыптынч болуп калгандагысы, демек элибиз жапырт орозо кармаганга кирип калды дегенди туюндурат. Бул жагымдуу көрүнүш, жагымдуу маанай. Экинчиден, орозонун өзүнүн мындай бир философиялык мааниси, адамдар жанагыдай бир тамак ичкенден, ичимдик ичкенден сактануу менен бирге жаман ар кандай кыймыл аракеттерден сактанууга дагы чакырат деген орозонун түпкү мааниси бар да. Демек мына ошол орозонун мындай бир ооз менен эмес, балким кыймыл аракет менен тутулуусу, ооз ачар убагындагы машинелердин кыймыл аракетин сейилдеп калгандыгынан, демек жаман иштерден да ошондой эле деңгээлде алыс болдук деген маани. Албетте мындай жаман иш аткарылса билинип калат, бирок жаман иш аткарылбай калса кээде ошону жакшы катары баамдабай калабыз да. Кээде атам айылдан чалып эмне жаңылык бар десем, мен тынччылык десем, ошол эң чоң жаңылык дей берет да. Ошол орозону тынч өткөндөгүсү, эч кандай бир ызы чуу болбогондогусу, митик болбогондогусу, мына ошонун баардыгы орозонун шарапаты, берекет деп айтсак туура болот. Орозо маалындагы өлкөбүздөгү стабилдүүлүк бул деген негизги нерсе. Мен дагы бир айтайын дегем сизге, мен сиздин жанагы дават өтүп жатканыңызда, же болбосо ушул мусулмандарды чогулуп бир акыл насаат өтүп жатканыңызда мен көбүнчө ушул сиз билимдүүлүккө, көп окууга үндөгөн учурларыңызды байкап келем. Ушул негизи эле коомчулукта айтылган ойлордо биз башка ислам өлкөлөргө салыштырганда бизде ушул мусулманчылыкка, исламга үйрөтүү жагынан билим жагы жетишпейт. Көбүнчө эле ошо мечитке барып эле намазга катышып коюу, же болбосо ошол тиги даарат алып, же бир өздөрүнүн бир шарттары менен жүрүү, ошол эле мен мусулманчылык шартты аткардым деген өзүнүн бир жетишкен жагын көрсөтүү деп туура эмес түшүнүп келишет. Ал эми негизи изилдеп, тереңдеп ислам динин ушул негизи ушул мусулманчылыкка баш ийүү жагын тереңдеп илим жагынан окуп келгенде мунун абдан көп тармактары бар деп айтылып келет. Ушул бизди мусулманчылыкка илим жагынан тарбиялоо жагына сиздин көз карашыңыз кандай? Эң туура айтасыз. Анткени Курани Каримдеги түшкөн биринчи аят окуу деп келген аят. Анткени окуу менен, окуу аркылуу адамзат бардык нерсеге эшик ачат. Кудай Тааланын дини ошол окуу деп башталган китеп менен мындай бир негизделип тургандан кийин окуу биздин жашообузда негизги маданият катары калыптанышы керек. Кыргызстан Кудайга шүгүр СССР доорунда да эң окумал өлкөлөрдүн катарында болуп, дүйнөдө алгачкы орундардын катарында турган өлкө. Азыркы учурда деле сабаттуулук боюнча биз коңшу Түркияга салыштырганда же башка өлкөлөргө салыштырганда Кыргызстандын жалпы сабаттуулугу 90%дан жогору барып такалат да. Ал эми СССР доорунда бул 98-99га чейин барып такалган. Демек китеп окуу маданият бизде мындай бир жакшы орунга коюлган. Бирок акыркы учурда мына ушул нерсе бир өксүк катары калыптанып калды дагы. Жаштар китеп окуудан алыстап калды. Бул ошол интернет айдыңы кеңири болгон үчүн, окуунун башка бир формалар менен алмашып кеткендиги, маалымат алуунун булактарынын ар тараптуу болуп кеткендиги менен түшүндүрсөк дагы болот. Ислам дининде адам өзүнүн диний маданиятын өнүктүрүү, өстүрүүсү, ошол эле учурда
диний маданият дегенде бүтүндөй дүйнөлүк ошол маданият менен алып бурушкан, ошо менен журулушкан маданият, ошондой эле ошол диний маданият дегенде ошол эле так илимдер, гуманитардык илимдердин бардыгы ичине кирип кеткен маданият да. Ошондуктан бардык илимди окуу адамдын мусулмандык маданиятын өстүрөт. Мисалы үчүн дипломатиялык илимдер болсун, же болбосо экономикалык илимдер болсун, же философиялык окуулар, ушулардын бардыгы эгерде түзмө-түз өзүнүн багытында кетип аткан болсо, бул адамдын мусулманчылык интеллектин байытканга гана жардам берет. Бул окуу маселеси боюнча бизде окутуу абдан аз, бирок ошого карабастан кечээ Азаттык чыгарган бир маалыматты окудум, мага абдан жагымдуу маанай тартып алады. Биздин кыргыз проза адабиятынын китептери басылганга караганда диний адабияттар көп басылып аткандыгын Китеп палатасы белгилеп, аны адаттагы Азаттык көтөрүп чыкты да. Бул мындай бир коркунучтуу бир өрт кетип атат дегендей бир сигнал менен. Бирок мен чындыгында буга сүйүнүчтүүлүк менен мамиле карайт элем, анткени адамдардын ыймандуу болуусу, Кудайга жакын болуусу, Кудай көрүп турат, билип турат деген аң сезимде жашоосу бул адамдардын ошол мамлекетке терең бир мамлекет алдында жоопкерчилигин мойнуна алуусуна тете деген сөз. Анткени биздеги мародерчулук, коррупция, уурулуктун бардыгы, жалган айтуунун бардыгы мына ошол ыймансыздыкка, Кудайды тааныбагандыкка келип такалат да. Демек бул жакшы нишана, бирок бул деле мен ойлойм жетишсиз. Ар бир үйдө Куран окулуш керек, ар бир үйдө маданий китептер окулуш керек. Китеп окулган үйдө гана бактылуулук болот. Мисалы үчүн жанагы биздин мечиттерде Кыргызстан боюнча атайын таалим деген сабактарыбыз бар дагы, ошол бешим намаздан кийин атайын китеп окулат. Азыр мен билбейм, мисалы үчүн акимияттарда окулабы жокпу, губернаторлордо окулабы жокпу, же айыл өкмөттөрдө китеп окулабы жок, бирок биздин мечиттерде бешимден кийин тандалма хадистер, пайгамбарыбыздын осуяттары, андан сырткары дагы жакшы бир осуяттар айтылып, адамды ата мекенди сүйүүгө, Кудай тааланы таанууга, үй бүлөнү кароого, мындай бир бекер жүрбөөгө чакырган жакшы осуяттар күн сайын айтылып, күн сайын китеп окулуп турат. Бул биздин мечиттер жолго салынган маселе. Мына ушуну бүтүндөй Кыргызстанга өрнөк катары киргизиш керек. Мен таң калам, балким биздин КТРде деле ошондой окулунса, Илим Карипбеков өзү баш болуп, бешимден кийин же түштөн кийин күнүгө бир китеп окуп турушса, мисалы үчүн Айтматовдун Кыяматын деле бир айда бирден китеп бүтүп коймок дейт элем. Китеп окуган үйдө бактылуулук болот деген сөзүңүз абдан жакты мага. Менин дагы бир сизге кошумча бере турган суроом, бүгүнкү күндө коомчулукта бул нерсе абдан талкууланып жатат. Бул боюнча бир өзүнүн туура кылынды деген да оюн айткандар жок деп айта албайбыз. Ал эми туура эмес болду деген жактар абдан көп. Мына кече жакында эле биздин эле Кыргыздын жарандары, биздин эле Кыргызстан кыздары кыска кийинип алып, жарымы жалаңач болуп алып, мечиттин жанына барып, ошол мусулманчылыкка, исламга өздөрүнүн бир каршы көз караштарын билдирип кеткендей болду. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Мен кадимкидей эле кабыл алдым, ага эч кандай ачууланган деле жокмун, кыжырым келген жок. Болгону бир аз боорум ачыды десем болот да. Анткени биз демократиялык коомдо жашап аткандан кийин ар ким ар кандай өзүнүн пикирин билдирүүгө толук түрдө укугу бар. Анан бир маселе бар, ошол биздин сабатсыздык маселеси. Жалпы демократия деген бул көпчүлүктүн пикирин сыйлоо. Анан 90% жакын мусулман жашаган өлкөдө, өлкөнүн эң чоң борбордук мечитинде жума күнү мусулмандар, аксакалдар, аталар чогулган күнү ошолордун астына барып мындай бир аз жылаңачыраак, азыраак кийим менен барган, албетте бул адепсиздикке жатат. Эми ошондой болгон күндө деле ага биз эч кандай маани бербейбиз, билесизби? Пайгамбарыбыздын убагында бир адам келип, анан ошол мечиттин бурчуна заар ушаткан. Анан пайгамбарыбыз алейхисалам жанындагы кишилер келип, бирөө айтып барып биз урганы калышкан да. Эмнеге бул мечитке заар ушатат дегенде, пайгамбарыбыз алейхисалам айтат, заар ушатып атканда токтоткондо тийбегиле, ал өзүнүн муктаждыгын бүтүрсүн дейт. Анан бүткөндөн кийин айтат, ага тийишпей, ал балким билген жок, болгон ошол заар ушаткан жерге суудан чачып, жууп, тазалап койгула деп гана буйрук берген. Эми ошол жылаңач кийим менен келген, ошол мечитке заар ушаткандай эле кеп, эмне үчүн пайгамбарыбыз аны заар ушатканда тоскон жок десе, заар ушаткан адамды эгер тосуп койсо, заар ичинде калып ден соолукка зыяндуу болушу мүмкүн. Демек алардын ден соолугуна зыян келтирүүнүн кереги жок. Экинчиден, эч нерсе эмес, андан кийин кайра биз жууп коебуз, ошондой эле андан эч нерсе болбойт. Демек биз мусулман аябай толеранттуулуктун дини, ошондуктан адамдын пикирин сыйлоо. Эгерде биздин абийирибизге, биздин ден соолукка зыян келтирбей, өзүнүн каалаганын кылбаса, ага биз көп деле ачууланбайбыз. Болгону дуа кылабыз, Кудайым хидаят берсин, туура жол берсин, жакшылык берсин деп. Анан мына демократияны ашача пайдалануу, мисалы үчүн демократия мындай бир көп деп айтылган өлкөлөрдө деле мына ушундай көрүнүштөр жок десе да, атайын мындай митинг боло турган аянтчалар бар. Анан ошол мечитке барып, мечиттеги адамдардын жан дүйнөсү менен эсептешпей эле мамиле кылган, албетте бул маданиятсыз деп ааласак болот.
Сиздин ушул Америкага барып келген иш сапарыңыздагы биздин Азирет муфтий барып ошо чиркөөгө кирип ошол жерден азан чакырып кеткен жөнүндө бизде маалымат бар эле. Ал эми сиз барып келгенде эмне үчүн Чубак ажы ал жака кирген жок деп коомчулук кызыккандар болду. Бул биринчи суроом. Андан кийинки суроом, сиз ошол жерге барганда бир эле ошол бир өзүңүздүн бир чектелген иштериңизди гана аткарбастан андан сырткарыда бир топ жакшы улуттуу иштерди жасап келиптирсиз. Ал жөнүндө бизде толук маалымат жок болуп жатат. Ошол жөнүндө да кененирээк айтып берсеңиз. Ал эми эң негизги суроолорубуздун бири, ошол жерден сиз Гүлен менен чогуу түшкөн сүрөтүңүздү бүгүнкү күндө биз жакшы көрөт эмеспиз. Ошондой кичине бир интриганы көтөргөн же болбосо бир уруш жаңжал чыккан жерден көтөрүлгөн маселелерди кызуу талкуулаганды жакшы көргөн бир коомчулукта өөн нерсе пайда болгон. Ошол сиздин Гүлен менен чогуу түшкөн сүрөтүңүздү бүгүнкү күндө социалдык тармактарда, башка жактарда абдан кызуу талкуулап жатат. Бирок ага карабастан көпчүлүк массалык маалыматтар бул жөнүндө Чубак ажы өзүнүн жеке пикирин билдирет болуш керек. Анткени деген ал киши бир эле Гүлен менен эмес, көпчүлүк жарандар менен, ошол кишинин илимине кызыккан жарандар менен чогуу сүрөткө түшкөн учурларга күбө болобуз деп айтыптыр. Ал эми Гүлен жөнүндө айтып кетсек, 2016 жылы 16 июлда Турция мамлекетинде болгон коогаланга катыштыгы бар жана ошол киши уюштурган деген жала менен бүгүнкү күндө ал киши шектүү болуп жатат. Анын так маалыматы Турциянын өзүндө да жок менин билишимче. Биз ал кишини окуу жайларды ачкан жана дүйнө жүзүндөгү келечек муундарга билим берүү жагына кызыккан киши катары тааныйбыз. Ошол киши менен чогуу түшкөн сүрөтүңүздү эмнегедир бүгүнкү күндө биздин коомчулук абдан кызуу талкуулап жатат. Ушул 3 суроого ошол Америка Кошмо Штатына болгон сапарыңыз жөнүндө бир коомчулукка кененирээк маалымат айтып берсеңиз. Чындыгында бүйүр кызыткан суроолор. Мен аалымдар кеңешинин мүчөсү катарында бизге Америкадагы кыргыздардан, Чикагодогу кыргыздардан, ошондой эле Филадельфиядагы кыргыздардан көптөгөн суранычтар келип түшкөн. Анан мындан бир жылда 6 айдай мурда Түшкүр ажы биздин төрагабыз барып келди. Андан сырткары андан кийин Азирети муфтий өзүнүн башка иш сапары менен барып, бирок жерлештер менен жолугушуп келди. Анан жана ар бир гүлдүн өзүнө таандык жыты бар дегенде, ар бир дааватчынын, ар бир аалымдын өзүнө таандык мында табияты болгондуктан алар ошол мени дагы чакырышты. Айрыкча Чикагодон көп чакырык келип, ошол жерде кыргыздардын атайын мындай бир уюму бар экен. Ондай бир кыргыз диаспорасы деп айтсак туура болот, Чикагодо. Анан ошолордун чакыруусу менен бардык. Анан мен барып атканда ошол менин жардамчым менен Насат Медиа болуп барсак деген, бирок виза жалгыз эле мага чыккандыгы үчүн мен өзүм жалгыз барып келдим десем туура болот да. Анан барганда чындыгында мен Чикагодогу биздин жердештер менен, андан сырткары Вашингтондо, Нью-Йорктогулар менен, Ohio штатындагы Синсинати шаарындагы кыргыздар менен, айтор көп жердеги биздин бордоштор менен жолугуп, эркектерге өзүнчө, аялдарга өзүнчө, жалпы дагы бир лекциялар болуп, суроо жооптор болуп, анан жаңы төрөлгөн балдарга азан айтып, ат коюп, ошондой алардын жакшы бир иш-чараларына катышып келдик десек туура болот. Чындыгында мындай бир алар абдан сүйүнүчтүү. Мекенден алыс жүргөн жерде албетте салтты кармап, кадимкидей уча тартышып, кадимкидей жамбаш тартышып, борсок, биздин жарма, ошол кадимкидей мындай бир сүйүнөт экенсиң. Ошол алыс жерде өзүңдүн бир мындай бир өлкөңдүн бир бурчу көрүнүп тургандыгына, үйлөрүндө кадимки шырылган шырмалар, ошондой эле калпак кийип жүрүшкөндөрүн көрүп, кыздарыбыздын узун кийип жүргөнүн көрүп абдан сүйүндүк. Ошол эле экономикада окуп аткан кыздарыбыз, ошондой эле иштеп аткан балдарыбыз, ошондой эле Чикаго университетинде докторантурада окуп аткан биздин жаштарыбызды көрүп, чындыгында мен абдан сыймыктандым. Анан Америкага болгон менде өтө бир мындай бир таасир болду десем туура болот. Деги эле Америкадагы идея менен Европа жакын, бирок Америкада демократиянын көптүгү менен адам укугунун дагы көбүрөөк урматталгандыгы менен, айырмалангандыгы мурда китеп жүзүндө окуп жүрсөм, азыр өз көзүм менен көрүп келдим десем болот. Мен Америкадан жашоо шартын көрүп, балким Американын сырткы саясатын мен жакшы түшүнбөшүм мүмкүн, балким анда ызычуу көптүр, бирок карапайым элдин жашоосу, мамлекеттеги ырааттуулук ошол мен окуган китептердеги мусулманчылыкты айтып турат да. Ошон үчүн мен
bir Amerikадагы таасирлерим жөнүндө bir китепче жазып, ыйман издеген ислам деп койгум келди. Анткени ислам бар, бирок ыйман эле жок. Ошол эле тазалык, ошол эле тартип, анан кезекке туруу, кезек күтүү маданияты, адамдарды урматтоо маданияты, бир дагы машинени жанагыдай бир бипилдетип сигнал басканын көрбөйсүз. Анан адамдарда мындай бир өзүнө жаккан кийимди кийип, ар бир адамдын кийген кийимин, анын кебетесине курсагынын чоң экендигине же боюнун кыска экендигине бирөөнү мазактагандыгын көрө алган жокпуз да. Бизде күн алыс сайын эле бул жолук кийип алыптыр, бул деген узун кийиптир же бул кыска кийип алыптыр деп айып коебуз го. Андай жок экен. Демек, адамды урматтоо, мындай бир адамдын урматы бар экен да. Ошондуктан мен ушул жөнүндө дагы кеңири бир китепче жазгым келип жүрөт. Анан тазалык маселеси боюнча. Ошол жаштарга айткан негизги маселем, ошол жерде жүргөндө мындай бир жөн эле курсак тойгузуу үчүн эмес, балким Америкадан америкалык билим алып алганга, англис тилин терең үйрөнгөнгө мен багыт бердим десем туура болот. Анткени ыйман менен бирге ошол өнөр үйрөнүп келсеңер деп. Кыргызстанга көчүп кеткенден көрө Америкада жашап, жүрөк Кыргызстанга байланып тургандагы Америкадан туруп жардам берген, Кыргызстанда туруп жүрөк Америкада болгонго караганда жакшыраак деп айткым келди. Анан анткени азыркы учурда маалыматтын дээрлик 90% англис тилинде болуп калды дагы. Мына Сингапурдун өнүктүргөн атасы Ли Куан Ю айтат да, силер англис тилин биринчи тил кылгыла, ал эми өзүңөрдүн эне тилиңерди экинчи тил кылгыла. Ошондо силер дүйнөлүк маданиятка жакындайсыңар да. Ошондуктан азыр орус тили эмес, балким англис тилине басым коюу керек экендигин мен баса белгилеп, өзүм дагы англис тилин окуп үйрөнсүн деп ниет кылып, анан мен магистр даражам бар дагы, докторлук даражамды ошол Чикаго университетинен улантсам деген пикир менен кайтып келдим. Анткени дүйнөдөгү 6 номурда турган университет жана өзүнүн ислами изилдөөлөрү боюнча эң алдыңкы изилдөө факультети бар, борбору бар. Эң көп жанагыдай бир Нобель сыйлыгын алгандар ошол Чикаго университетин бүтүргөн, Барак Обама да ошондон бүтүргөн. Ошол жерде окуп уланткым келип, ошонун теология факультетин көрүп, аудиторияларын аралап, ошол жерде окумуштар менен жолугуп келдим десем туура болот. Анан сиздин айткан сурооңуз албетте мындай кызык суроо. Эмне үчүн биздин муфтийибиз барып азан айтып келди, сиз дагы азан айткан жоксуз, балким айткандырсыз дегендей суроо да. Мен көбүнчө убактымды китепканаларга багыштадым. Китепканалар ошол Вашингтон университет китепканасы, андан сырткары ар бир райондо жанагы биздеги азыр курулуп аткан Фрунзе супермаркеттеринде же Технопарк сыяктуу чоң дүкөндөрдүн өзүндө китеп дүкөндөрдү көрүп кыдырдым. Жаш балдар үчүн, аялдар үчүн, эркектер үчүн бардык илимге бөлүнгөн китепкананы көрүп, бирок англис тилин билбегендиги үчүн абдан өкүндүм. Өмүрүмдө көп нерсеге өкүнгөн эмесмин, бирок ушул нерсе, мен апам англисчи болгондагы ошол апам англис тилди билсе мен деле биле берем дегендей үйрөнбөгөндүгүмө абдан бир арман кылдым. Сабак берген. Анан мени менен чогуу жашаган Меккеде группалашым досум ошол лондондук болчу. Анан ал англис тилин мага үйрөтөйүн деп баштагандан мен айткам, андан көрө мен сага арабча үйрөтөйүн деп, ошого дагы маани бербеген. Эки өкүнүчүм ошондо калды. Анткени өтө терең маалымат мындай көрдүм. Анан ошо мектептеги байлыгым менен окуганга аракет кылып аттым, анан муну бирок баары бир жетишсиздик кылды. Ошондуктан мен чиркөөгө колум бошобой калды десем туура болот. Мечиттерге бардым, ошол жерде мечиттерде сүйлөгөнгө туура келди. Ислам колледждерине бардым. Андан кийин дагы барып келүү дилиңизде барбы эле же такыр эле ойлонгон жоксузбу? Жок, ойлонгон жокмун, оюма келбептир. Бирок мага айтышты, чиркөөгө Азирети муфтий кирген ушул чиркөө бар, сиз дагы киресизби дегенден, жок, мени китепканага алып барсаңар жакшы болот эле деп айттым. Китепкананы көрдүм. Анан Азирети муфтийден башка дагы биздин көптөгөн устаздарыбыз, алымдарыбыз чиркөөгө кирип азан айткан бар. Анан бул киши саясий макамда болгон себептен бир аз талкууга мындай бир жем болуп калды, өңдөнөт. Анан экинчи бир маселе боюнча, ошол Америкадагы жанагы сиздин сурооңуз боюнча иш-чара негизинен кыргыз диаспорасы менен жолугушуу болгон. Анан алардын бир көңүлүн көтөрүп, алыс жерде жүргөндө эмне үчүн мындай эмне кемчилигиңер бар, колубуздан келбесе деле биз сиздер менен биргебиз деп мындай айтып көңүлүн көтөрүп туура багыт берүү маселеси болду. Анан ошол жерде Респект деген атайын ислам колледжи бар экен, ошо менен жолугуп, алардан ошол октябрдагы конференцияга чакырып алдым. Анан кийинчерээк мен ишмердүүлүгүм боюнча, ошол мени динге кызмат кылганым боюнча дагы алар өздөрү Америкада ошол конференция өткөрүп беребиз деп сунуш кылышты. Анан студенттериңизден жиберсеңиз деген пикирлерин айтышты. Анан Чикагодо ислам колледжине дагы барып, ошол жердеги ректорлору менен жолугушуп, алардын билимди, аларда бизде бир кыргыз жигит окуйт экен, аны менен көрүшүп, айтор жакшы маанайда калып келдик да. Демек, ошол Американы көрүп келүү, ошондогу мындай өзгөчөлүктү бизге алып келүү бул турмуштун талабы экен деп түшүндүм. Анан мен бир нерсеге таң калдым. Бизде ошол Америкага барып келгендигин тынбай айткан Өмүрбек Абдрахманов, кийин Раушан Жээнбеков, кийин Эдил Байсалов үчөө бар да.
Андан башкалар дагы проамериканист деп биздин саясатчыларыбыз бар, бирок үчөө көп айтышат да. Андан башка деле көп барып келген депутаттар бар, бирок ошолор эмнегедир ошол жактагы Америкадагы баалуулуктарды бизге алып келип сиңдирген аракетин мен мындай бир көрбөй жүрөм да, качан көрсөң чырдын башында, бирок ошол жердеги баалуулуктар бизге кирбей жаткандыгы мени аябай тынчсыздандырды. Демек ошол жерди көргөндө ошондон туура пайда алуу, жанагы Кур'ан Каримде окуу деген сөз ошол барган жериңдеги айылына чөйрөнү, табият, ошолорду маданият окуп үйрөнүп, ошондон пайда алып өзүңөргө жеткирүү деген маани. Мен мындай бир эмнегедир биздин чоңдор ошондон пайдаланбайт экен дегендей бир өксүк менен кайтып келдим да. Сөзүңүз каралжы, мындан келди бизге бир гана бир таасир тийгизген нерсе бул Америкадагы жана жылаңачтарды аял менен аялдын, эркек менен эркектин үйлөнүүсү же болбосо Американын бир тескери тараптары эле көбүнчө бизге жетип, биз ошондой мааниде түшүнөбүз. Мындан келди ал жакта сиз айткан боюнча жакшы тараптарын үлгү алчу тарап көрбөй келет экенбиз да. Ооба, чындыгында биз мындай бир көрбөй турганды көрүп, көрө турганды көрбөй келе берген бар экен да. Жанагы илгери макал бар, ти десем тибе, тибе десем тиет дегендей эле сөз экен да. Анан аларда ислам талап кылган жашоо бар экен дагы, ошол эле ыйман жок болуп атат да. Бизде ыйманыбыз бар, бирок исламыбыз жок болуп аткан таасир калтырат дагы. Эгер экөөнү бир аралаштыра турган болсо, ошондо жанагы адамдын укугу эркиндиги ыйман менен кайсы бир деңгээлде нукка салынган убакта жанагы биз айтып аткандай жанагы гейлер жана жок болмок. Алардын жашаган көчөлөрү дагы бар экен, баратка чыга турган жери бар экен. Бирок элдин бардыгы ошондой деп айткандан алыс экен да, бул кайсы бир бөлүк. Мисалы үчүн бизде деле теңирчилер же башкалар бир кайсы бир бөлүк болгон сыяктуу, алар деле ошондой азчылык экен да, бирок калган эл мындай бир мындай өтө саясаттан сырткары жашашат экен. Бизде бардыгы саясатчы эмес, байылдагы мындай ий кийип отурган кемпирлерден бери саясат аякта болсом, штаттын жанагы губернатору ким экендигин билбей калган кадимкидей эле көрүнүш экен. Анан дагы бир нерсе, ал жерде мен кызыктым да, ошол мектептердин билим берүү системасын кызыксаң, ар бир мектептин баллы бар экен, 10 баллга чейин. Эгерде 9-10 балл, 8 балл болсо, бул жогорку деңгээлдеги мектеп деп, ошол тегеректеги үйлөр кымбат болуп, ошол тегеректе кылмыштуулук аз болот экен. Анан мен кылмыштуулукка кызыгып сурасам, айтышты, мисалы үчүн биздин Кыргызстанда, Советтер Союзунда кайсыл жерде мындай кылмыштуулук көп болуп, ошону көп ачылса, ошол жанагы чин жогорулайт да. Анан кайсыл жерде кылмыш жок болсо, кылмыштуулук нөлгөсө болсо, ал жерде чин жогорулабайт да, кызмат аткарылган жок. Ошон үчүн бизде атайын жок жерден кылмыш ачып, жок жерден мындай адамдарды күнөөлөп, ошондон кылмыш ачып, чиндерди көтөрөт. Аякта болсо, канчалык жанагы кылмыштуулук пайыз төмөндөгөн сайын ошончолук мыктыштап аткан деген болот экен. Ушул нерсени бизге киргизиш керек экен деп ойлоп калдым да. Анткени бизде кылмыштуулук болбогон кээ бир өрөөндөрдө милициялар сержант бойдон өтүп кетип пенсияга чыгып кеткендери бар да. Анан ошол үйлөр, ошол мектептердин даражасына жараша кымбаттап арзан болор экен. Ошол участоктары бирдей, үй салынган бирдей, шаарга жакындыгы бирдей, бирок мектептин баллынын жогору болгон жараша үйлөр кымбат экен. Демек бул жанагы балдардын билим берүүсүнө болгон аракет мына ушундай экен да. Жаш балдарга билим берген, алардын китеп окуп атканы, ошол жерде ата энеси китеп окуп атканы, жана китепканадагы ичинде кафетерий, кофе ичип олтуруп, китеп окуп, эгер жакпаса калтырып же ошол жерден китеп бүтүрүп койсоң деле болот. Айтор китеп менен адамдын болгон мамилесин жөндөгөнгө өтө чоң шарттар түзүлгөндүгүн көрүп, мен ойлоп, ал жакта бардыгы интернеттешип кеткен, компьютерлешип кеткенден китеп жок деп, бирок өтө мен мындай бир таң калуу менен кайттым. Ал эмес араб өлкөлөрүндө жашап жүргөн адам катарында Иранды көрдүм мен, мисалы үчүн Кувейтти көрдүм, Иорданияны көргөн адам катары. Ал жерлердеги китеп, ал эмес Кыргызстандын өзүндө бизде нуска китепканабыз бар, барганда ошол демиң чыгып кайра кайтып кетесиз, анан ары жегеракпыз, ошону уюштуруп аткан. Андан сырткары 2-3 раритеттен китепканабыз бар. Ал жерге барганда деле кээде даратканага барыш кыйын болот. Олтуруп китепти барактап таанышайын десең, олтура турган жери жок, кофе ичип алайын деген жери жок. Китеп дагы мындай аз өлчөмдө да. Демек биз мактанганыбыз менен биз курлай эле мактанат экенбиз деген пикир калып калдычы менде. Анан ошол бардык колледждердин, бардык китепканаларында, мисалы Чикаго университетинде 6 кабат китепкана, ар бири өзүнчө бир 2 гектардан. Ошол жерде кыргыз тилинде китептер, орус тилинде китептерди көрүп, мен раритет китептерди көрүп таң калдым да. Демек эле мен ошол жерде жашагым келип кеттичи. Китепти көрүп жашагым келип кетти аябай. Жана жогоруда да айтып өттүк, сиздин ушунчалык жакшы олуттуу нерселер менен иш аткарып келгениңиз, жана биздин мекендештерибизге ушунчалык бир өзгөчө дем күч берип келгениңиз, ал нерсе жөнүндө айтылбай эле дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Ошол жерде Фетхул Гүлен менен болгон сүрөтүңүз, кайдан да түштүңүз эле ал сүрөткө. Ошол сүрөтүңүз бүгүнкүдө кенен жана ар кандай пикирлер менен сиздин оюңузга мен да кошулам. Биз өзүбүздүн мамлекетибиздин деңгээли менен түшүнүп аны бүгүнкү күндө кызуу талкуулап жатабыз. Ошол жөнүндө кененирээк айтып берип кетсең. Фетхул Гүлен мырзага мен барганда ошол киши Америкада экенин билчүмүн дагы жолугууну сурандым. Ал киши ооруп аткан экен.
Анан бирок атайын Кыргызстандан ушундай келди зыяратыңызга десе андан макулдук беришти. Анан мен ошол Пенсильвания деген штатка барып, ал киши менен жолуктум. Барганда Кыргызстандан ошо белек печкеге ала бардык азыраак. Анан ал да киши да бизге белек печкек берди. Андан кийин мындай бир 80ге таяп калган аксакал. Анан ал кишинин мен лекциясына катыштым. Ошол өзүнүн шакирттерине. Анан катышып отурганда мурда кайсы бир деңгээлде мындай бир аалым катары билчүбүз, бирок катардагы аалым катары болгон уюштуруучу катары билинсе, бул жолгусунда улуу аалым, залкар аалым катарында болду. Анткени ал өтүп аткан сабак араб дүйнөсүнүн дагы бардык жеринде өтүлбөгөн сабак. Мисалы үчүн Сахих Муслим деген китептен ошол жердеги хадистердин табабелерди, таби деп коет. Ошол хадистин маанилеш башка имам Байхакийдеги, Абу Давудтагы же имам Хакимдин Мустадрак китебиндеги хадистердин ошол табилер кандай, зиядат, ошол хадистердин бири-бириндеги жанагы тексттердеги айырмачылык боюнча бул өтө тереңдешкен, мындай бир хадис илиминдеги жеткен мындай бир акыркы үлгүдөгү, акыркы кыйындыктагы сабактардын бири мына ошол боюнча өзүнүн сабагын окутуп аткан экен. Мен көрүп чындыгында өтө бактылуу болдум дагы, арман кылдым. Мен ошол кишинин астында дагы эгерде сабагыма отуруп улантсам, ошол жерде бир канча айлар калсам, ошол сабакты уланткым келе, бирок мага берилген виза азыраак мөөнөт болгон үчүн мен мындай бир мыйзамга каршы чыга албадым да. Андан сырткары ошол жерде тафсир боюнча сабактар, усул боюнча сабактар болгондо дүйнөлүк деңгээлдеги азыркы учурда ааламдын ичинде, ааламдын өзүндө, ислам ааламында бармак менен атып жанаганда 10 бармак жетпей кала турган аалымдардын катарында залкар аалым экендигин көрүп, анын илимдүүлүгүнө таазим эттим десем туура болот да. Анан ал киши да мени абдан жылуу кабыл алып, анан ошол Кыргызстанга мен бата сурадым, тилек сурадым, элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун деп. Анан ошол кезде түшкөн сүрөт, мен айттым, мен сүрөткө сиз менен түшсөм болобу? Мен көп аалымдарды кыдырып жүрөм, бирок мага абдан таасир калтырды десем, айтты, сизге мындай бир коркунучтуу болбойбу? Мен менен түшкөн сүрөттөн көп адамдар качат, балким мындай бир чочулашат дегенде мен айттым, жок, эгерде мен бир сиздин астыңызда өзүм аалым деп эсептей албайм, өзүңүздүн бир шакиртиңиз катары, бирок эгерде ушундай кыйын күндөрдө аалымды биз катары, биз илим талап кылган адам катары сыйлап урматтай албасак, туруп бере албасак, анда биздин илим окуганын кадыры баары каякта? Карга карганын көзүн чокпайт деген кыргыз одуна бир сөз бар, бирок ошого карабастан биз мынагы аалымдарды урматташыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Абу Ханифанын убагында Абу Ханифага оорчулук болгон, башка аалымды Ибн Теймиянын өз убагында болгон, көптөгөн Каусари өз убагында болгон. Демек, бул ошол аалымдыктын сүннөтү, пайгамбардын өз жашоо ушундай болгон. Ал эмес бир чала сабат кичинекей кыргыздын молдосуна мага деле канча ызы чүү болуп, соттолуп, 3 жыл сотто сүйрөлүп жүргөндүгүм бар. Демек, эгерде бирөө чындыкты карманса айтса болот. Албетте мен билем ал кишини Түркия мамлекети, Эрдоган президент ошол террористтик менен күнөөлөп атканы менен, ал мындай бир азыркыга чейин факттар менен далилденген маселе эмес, анын үстүнө алардын пикири. Анан эми ар ким пикирин айткан укуктуу, бирок Американын өзүндө аны террорист деп айтса кууп чыгарыш керек эле, же болбосо Кыргызстандын өзүндө бизде Кудайга шүгүр мындай окумал элбиз. Мисалы үчүн Түркияда 70%, 60% адамдар сабаттуу экен да, калгандары тамга тааныбайт экен да, мындай бир гезит окуй албайт экен да. Биз Кыргызстан кыйластыкка кеткен өлкөбүз да. Ошондуктан биздин өзүбүздүн оюбуз бар, пикирибиз бар болгондуктан мен ойлодум, жолуккан туура деп ойлодум. Албетте заман өтөт, бул күндөрдө өтөт, бардык нерсе өз баасына коюлганда, ошол мен Кудайдын астына барганда жүзүм жарык болсун деп, анан ушундай адамдын, аалымдын, эми Кудайым кимге канча өмүр берет Кудай билет, бирок көзү тирүүсүндө батасын алып алуу бул мен үчүн чоң сыймык болсо керек деп ойлодум да. Ал сүрөттүн чыгып калгандагысы, мен өзүм келгенден кийин атайын бир чоң баяндама макалам менен чыгарайын деп ойлогом, анан уулума жөнөткөм, Абдулла чоң уулума жөнөтсөм, ал ошо интернет булакчасына чыгарып жибериптир. Мен айттым, Абдулла чыгарбай кой десең болчу экен, мен өзүм барып жакшылап чыгармакмын аны. Анан мейли эми деп ошолдон тарап кетип атат да. Андан сырткары Фетхулле Гүлен мырзанын, аалымыбыздын жаткан бөлмөсүндө мен көрсөм болобу деп сурандым. Анткени бул кандай жашайт, кандай деп, ошол жөндө түшкөн сүрөттөр дагы бар, аны дагы мен чыгарганга аракет кылам, иншалла. Анан ошол жашап аткан жерде ал киши оорукчан болгон себептен ошол аба ырайы абдан туура келсе керек. Анткени менин кан басым өтө жогору болуп жүргөндөн ал жака барганда эч кандай мындай арызданган жокмун, ден соолугум ошондуктан өтө туура келсе керек деп ойлодум. Анан өтө жогорку деңгээлдеги илимий аура,
кадимкидей ошол жерден байкалды. Мен баргандыгыма ыраазымын, эч кандай нааразы эмесмин. Анан эми мага каршы чыгып аткан адамдар бар, эми ар ким ар кандай айта бериш керек, бирок жанагы карышкырдан корккон токойго барбайт, таранчыдан корккон таруу экпейт дегендей биз эч убакта коркпошубуз керек. Илгери ошонагы бул өксүк комплекс бар да, биз илгери СССР убагында орустар айтса көнүп жүрүп, ошону Москваны карап говорит Москва болуп жүрүп, азыр эми кээ бирлер говорит Стамбул, говорит мисалы үчүн Чехия, Мехия дагы говорит бир нерсе болуп отуруп, башкага кулак түрүп көнүп калган жаныбыз бар да, качан өзүбүзчө эркин ой жүгүртүп, өзүбүзчө мындай бир кадам таштай алабыз деген аракет менен болуш керек. Анан экинчиден Фетхулле Гүлен мырзаны канчалык адамдар жамандабасын, анын кылып аткан иши, анын ааламга тийгизген таасири, мен ойлойм, бул мамлекет башчыларынын дагы колунан келбеген иш деп айтсак туура болот да. Анткени бүтүндөй дүйнөнүн баарында ачылган мектептер, ошол эле бизде Америкага барганда мен байкаганым, Америкадагы жүргөн ана мыногу жакшы кызмат иштеп аткандардын дээрлик 90% Себат медресесинин мектебинин бүтүрүүчүлөрү экен. Булар англисче билип, башка билип, ошол жерде банкта иштеп аткандар, таа бир компанияда иштеп аткандарды мен сурайм да, каяктан бүтүргөнсүз десем, бир 80-90% Себаттын бүтүрүүчүлөрү. Анан мен өзүм балдарым ошол Себатта окутуп аткандыгыма аябай кайрадан сыймыктанып, аябай кыйын, акча төлөп бериш керек, башка кылыш керек, бирок бекер бышта капканда гана болот эмеспи. Ошондуктан бул кишинин кызматын көрүп мен ал киши менен жолуккандыгыма өзүмө дагы бир ирет ыраазы. Азыр ошол келгенден кийин ошол өзүмүн жолуккандыгымын тарыхый миссиясы, Кудай астындагы бир сооп туш экендигин күн өткөн сайын дагы туюп атам десем туура болот. Ал киши менен отуруп, анан эң эле урматсызы ошол шам намазында мени имамга өтүп бериңиз деп өзү аркамда туруп намазга уюду жамаат менен. Бул жалпы Кыргыз өлкөсүнө болгон, Кыргызстанга болгон ал кишинин сый урматы деп мен түшүндүм. Анан ал киши жаткан бөлмөсүндө кыргыздын кемсели, чапандын кемсели бар экен. Ошону демек кыргыздарга болгон махабат, урмат сыйы бар экен деп мен түшүндүм. Жана ошол кыргыздын шырдыгарынан жасалган жай намаздын бар экендигин анын жаткан бөлмөсүнөн көрдүм. Демек жупуну бөлмөдөн эки буюм биздин буюп, анан менин көтөрүп барган китептерим ал кишинин китеп текчесине кошулгандыгына дагы мен өзүнчө бир жетине албай сыймыктандым. Өтө жагымдуу маанай болду. Маегиңизге чоң рахмат, Жабак мырза. Мен сиз айтып берип жатканда ушунчалык берели уктум. Чындыгында мен да сыймыктанам. Эмне үчүн башка мамлекеттин бир улуттук буюму эмес, ошо кыргыздын улуттук буюму ошол кишинин бөлмөсүндө болуп, жана сизге болгон сый урматы мен жолуга албайм деп койсо деле болмок, бирок сизди чакырып жолугуп, чогуу сүрөткө түшүп дегендей, ушундай бир биздин кыргыз, сиз жогоруда айтып өткөндөй, сизге болгон сый урматын ал кишинин кыргыз элине болгон сый урматы деп баалайм. Ал эми түрк эли аны кандай кабыл алат, кандай мамиле жасайт, ал мамлекеттин өз эрки. Биздин Кыргызстан үчүн ал киши жаман нерсе жасаган жок. Сиз жогоруда айтып кеткендей, бүгүнкү сапат билим берүү тармагында биздин балдар жакшы билим алып, ошол эле балдар чет жакка чыкса кенен кесир англис тилинде, түрк тилинде сүйлөгөнү бул биздин өнүгүп жаткан дагы бир тарабыбыз деп эсептемекмин. Маегиңизге чоң рахмат. Эгер уруксат берсеңиз, мен бир кайрылуу айтып койсом, Мытайым бул Эрдоган мырзага багытталат. Балким ал киши угар, балким укпастыр, бирок айта турган маселе, мисалы үчүн Орусия менен болгон мамиледе мамиле оңдоого аракет кылып, дипломатик мамилелер, башкалар, башка өлкө менен болгон мамиледе Режеп Тайып Эрдоган өтө иштерди кылып атат да, бирок ошол эле учурда мына ушул Режеп Фетхулле Гүлендин тарапташтары, булар мамлекет төңкөрүшкө шектүү деп көптөгөн адамдар түрмөдө турат. Мына ушул тарыхта бир мындай бир туура эмес баа берилип калышы мүмкүн. Ошондуктан сиздин куттуу студияңыздан мен Эрдоган мырзага кайрылгым келип турат да. Урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырза, албетте бул менин ишим эмес деп айтсам туура болчу да, анткени бул ишти өлкөлөрдүн президенттери, балким биздин президентибиз, балким Казакстандын президенти ортого түшүп Фетхулле Гүлен менен сиздин ортоңузду жараштырууга аракет кылса, же Сауд Арабиянын королу, король Сальман аракет кылса жакшы болот эле, бирок мен айтканга мындай бир ошол балким сөзүм жетпестир сизге, бирок мен жетет деген үмүттө айтам. Мына ушул канчалык туура каттачылуу болду, акыретте Кудайым баарын териштирет. Сиз өзүңүздүн элиңиздин падышасы катарында Осман империясынын мураскери болуп турган Түркиянын падышасы, жетекчиси катарында сиз айкөлүү болуп, өзүңүздүн элиңизден чыккан тентегине дагы жөнтөгүнө дагы бирдей болуп, баардыгына бир күн мээрим чачкандай тегиз болуңузду мен суранат элем сизден. Элиңизди тентитпеңиз, элиңизди сактап калыңыз, элиңизди түрмөдөн чыгарыңыз, буларга кечиримдик бериңиз. Падыша канчалык айкөлүү болгонун ошончолук деңгээлде Кудай таалам ал кишиге күч кубат берет.
берет. Албетте ким күнөөлүү болсо кыяматта Кудайым териштирет. Бирок сиздин падышалык милдетиңиз, элдин алдындагы милдетиңиз элге айкөлдүк болуу. Адамдар азыр түрмөдө жаткандар канча кыйналып турат. Бизде деле андай учурлар катталды. Мисалы үчүн Камчы Ташиев деген мырзабыз ошондой күнөө менен күнөөлөнүп, бирок кийин ал ошол акталып, андан кийин шайлоого катышам деп башка себеп менен катыша албай калды. Демек айкөлдүк бул падышага жарашкан сыпат. Кудай Таалам ушуну жакшы көрөт. Мен сизден мына ушуну сонунат элем. Элиңизди кыйнабаңыз, өзүңүздүн өлкөңүзгө чакырыңыз, баардык элиңиз келсин. Алар сиздин элиңиз, алар ошол Түркияда жашап, Түркиянын суусун ичкенге, абасын жыттаганга сиз менен бирдей тең укуктагы жарандар. Күн өтөт, элибизде жакшы сөз бар. Бектер кетет, эл калат, бетеге кетет, бел калат деген тарых жазылат. Тарых жазылып турат азыр. Ошондуктан мен сизди, элиңизди кечирим берип, эгерде чындап сизге капа кыла турган болсо, айкөл болуңуз деп дагы бир жолу суранат элем. Кудай жолундагы мусулман бир тууганыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Маегизге чоң рахмат. Биздин бүгүнкү маанилүү маегибиздин өзгөчөлүгү бүткүл дүйнөлүк алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак ажы Түрк элинин өлкө башчысына кайрылуу жасады. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.